Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. 10 күнгө созулган бүйүр кызыткан 9 май турнири дагы соңуна келип жетти. Бул мелдештин алкагында биз сонун оюндарга күбө болдук. Бул чыгарылышта бүгүн 9 майда орун алган 1-лига менен жогорку лиганын финалдары тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле кимдер мыкты улакчы наамдарын жеңип алышты, кайсы аргымак мыкты болду, алдыда төкпөй чачпай бардыгын айтып беребиз. 1-лиганын финалында Талас командасы Ысык-Ата менен кезгилди. Белгилей кетчү нерсе, Талас Норус турниринде 2-лигада ойноп, 2-орунду алса, Ысык-Ата жогорку лигада ойноп, акыркы орунду ээлеген. Бул беттеште Талас 4-2 эсебинде Ысык-Атаны жеңип алды. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Таластын курамынан 4 салымды тең Байтеген Омурбеков салды. Байтеген жекеме-жекеден улакты көтөрүп чыккан Эрсултандан пас алып, 3 жолу гол киргизди. Дагы бир салымды ал жерден улакты эңип барып Тайгазанга ыргытты. Жогорку лиганын финалында болсо Ынтымак менен Сарыөзөн беттешти. Биз ал кече Каракулжан чыкканда элдин баары 99% Каракул жутат деп чыкканда, эми биз оюнчу катары биз өзүбүз ошо бир алладан деп чыкканбыз да. Утканга да, утулганга да даяр болуп чыкканбыз да, негизи ачыгычы. Анан утуп алдык, Алланын каалоосу менен утуп чыккандан кийин Ысык-Ата менен чыкканда мен коркуп чыктым да. Кече Каракулжандын оюнундай болуп биз дагы кандай болуп кетет депчи. Эми бул баары бир кайсыл спортто болбосун, сен кандай болуп биягынан эптеп кандай болуп финалга чыксаң да, бирок финалдын оюну баары өйдө болот да. Кандай болбосун, ошо башка оюндардай болбойт финалдын оюну. Канча слабый команда чыксын, күчтүү команда чыксын, бирок тең ат оюн болот да финалда. Эми буюрса 31-ине Алланын каалоосу менен президентский кубокко жогорку лигага чыктык эми. Жогорку лигага чыккандан кийин эми түшүп кетиш эмес да. Ушул жакта жүрүшкө аракет кылабыз буюрса. Жогорку лиганын финалында болсо Ынтымак менен Сарыөзөн беттешти. Сарыөзөн атаандашты таң калтырып, 20-секундада эле эсепти ачты. Исхак Бекболот уулу стартка ташталган улакты эңип, түз эле Тайгазанга барып таамай ыргытты. 13-мүнөттө гана Өмүрбек Эсен уулу жооптук салымдын автору болду. Экинчи таймда Өмүрбек кайрадан бир улакты таштады. Үчүнчү таймдын башында Эрлан Төлөбеков жаза мамыга кетип, Сарыөзөн артыкчылыкты ишенимдүү колдонду. Салымды кайрадан Исхак Бекболот уулу салды. Калган мүнөттө Ынтымак 2 салым менен жооп берди. Өмүрбек Эсен уулу хет-трик кылса, 4-чү улакты Майрамбек Рысбеков салды. Ошентип Ынтымак 2017-жылдан бери биринчи жолу 9 май турниринде чемпион болду. Жогорку лиганын мыкты оюнчусу деген наамды талашсыз түрдө Өмүрбек Эсен уулу алса, финалда аватарды алып коюп жаткан Крас мыкты аргымак наамын алды. 1-лигада Талас командасынын капитаны Эрсултан Айдаркан уулу мыкты оюнчу болуп табылды. Ал эми Ысык-Атанын капитаны Элдияр Шактарбек уулу ойноткон Шумкар Тулпары мыкты аргымак наамын жеңди. Байге фонду жогорку лигада төмөнкүдөй болду. 3-орун Достук 200 000 сом алса, Сарыөзөн 400 000ге ээ болду. Чемпиондукту багынткан Ынтымакка 700 000 сомдук сертификат тапшырылды. Жана дагы бир маалымат, кийинки турнирде жогорку лигада 6 команданын 3-өсү Талас облусунан болот. Алар Ынтымак, Талас жана Игрик командалары. Vamos no telefone,